менде ушундай такыр эле Кудай эчтеке берген жок деп бир да адам айта албайт. Акчадан көрү адам маанилүү да. Ушул андан чоң нерсени алып келе турганды көрбөй биз аз акчага алданып алып балдарыбызды таштап алып кетип атабыз. Ошондо мээ ачык болот экен да. Ачык болуп, любой информацияга ачык болот экенсиң. Кана сен сонун тарта аласың десе, мен тарттым деп балага ишеним келди да. Все равно Кудай бизге берет. Ошол конверттеги эле акчаны колдонуш керек. Бюджет менен жашаш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу сүйүктүү менин Мезгил медиа каналынын жана ошондой эле руханият көрсөтүүсүнүн көрөрмандары. Бүгүнкү программабызда биз сиздер менен кантип финансылык каражаттарды туура пайдаланыш керек жана анын жолдору туурасында бүгүнкү менин маектешим Абирова Асия эжеке менен маек курмакчыбыз. Асия эже жөнүндө тааныштырып өтсөм, финансы тармагында көп жылдардан бери эмгек кылып, кызмат кылып келе жаткан, адис катары биз кеңеш суроо максатында кайрылып жаткан учурубуз. Саламатсызбы, Асия эже? Саламатчылык, улан. Кубанычтамын силер менен жолугушуп, ушундай сүйлөшүп, баарлашып отурганыма. Бүгүнкү учурда ушул жалпы эле коомдун эң негизгиси көйгөйү бул биздин өлкөдө көптөгөн инсандарыбыз, жарандарыбыз алыскы өлкөлөргө баягы миграция тармактарына кетип жаткан учурун баягы айтпасак деле белгилүү да. Финансист катары ушул тармакта иштеген көп жылдан бери адис катары финансы башкаруу тармактарын биз кантип мындай үй бүлөлүк шартта, жашоо турмушубузда финансыны кантип туура пайдаланыш керек? Ушул жөнүндө токтолуп өтсөңүз. Бул өтө маанилүү тема менин оюмда. Неге дегенде көп биздин бир туугандарыбыз, ага инилерибиз алыс жакка кетип иштеп жатышат ошо акча үчүн. Чындыгында алар биздин жаныбызда болсо, балдардын жанында болсо, бул нерсе өтө маанилүү болмок да. Анан финансы боюнча бул өтө деле кыйын нерсе эмес. Өзүнүн финансылык өзүнүн бир аз мыйзамдары бар. Ошол мыйзамдары так туура колдонсо эле бул нерсени оңой эле чечилет. Көп учурда болот го, биз акча табыш өтө эле кыйын. Анткени баягы социалдык жактан карап келгенде биздин өлкөдө жумушсуздук маселеси өтө орчундуу. Анан кантип биз мындай акчаны туура кантип сиз айтып атасыз, жеңил эле тапса болот депчи. Кандай жолдор менен тапсак болот? Кандай ыкмалары бар? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Эми менин окутуум финансыны туура пайдалануу жөнүндө да, туура башкаруу жөнүндө. Негизи биз ар бир адамдын өзүнүн баягы Кудайдан болгон батасы бар да. Ошону эле биз туура так колдонсок элек бул проблема чечиле турган жолдор көп, жолдор бар. Эми финансыны башкаруучулукка эң биринчи анын инструменти бул бюджет. Бюджет канча бюджетти эмне кылыш керек? Биринчи жазыш керек. Күндө кандай расход болуп атат? Аны группалап, мисалы жол киребиз бир айга мынча кетип атат, тамак ашыбызга мынча кетип атат, балдарга окуусуна мынча кетет, единицага мынча кетет деп ошолордун группа жыйнап, анан ошону карап алып анализдеш керек. Эмнеге мынча көп, мисалы бир тармакка көбүнчө кетип атат, буга эмнеге аз кетип атат деген ушу анализ аркылуу эле туура чечимдерди кабыл алып жашоого киргизиш керек. Мен өзүмдүн практикамды айтып берейин. 8-9 жыл болуп калды бюджетти жазып, акчамды эсептеп, башкаруучулукка өткөнүмдү. Эң башында бир айлык питанияга кеткенибизди санасак элек 6000, эки адамга 6000 кетиптир. Бул эми көп эле. Анан жакшыраак дагы деталдыштырып карасак 2000 сом жалаң таттуу нерсеге кетиптир да. Эми күндө бул көп акчаны жейт, анан баягы ден соолукка да зыяндуулугу көп деп ошонун анализ чыгардык. Давай могул таттууну азыраак алайлы.
фрукты, овощини көбүрөөк алайлы. Бул нерсе арзаныраак сатылган жерин да таптык, оптовый рыноктарын. Анан баягы 6.000 сомдук питанияга кеткен акчабыз 3,5 миң болуп калды. Уже 2,5 миң сом бизде утуш пайда болду. Эми ушинтип ар бир ушу группаны карасак, көп эле бир нерселер чыгып берет экен да. Экинчи мен өзүмдүн дагы практикамда квартирада жашачык. Ден соолукка туура экинчи этаждан өйдө жашаш керек болуп калды. Дайыма квартирага акча төлөчүк, 14 миң төлөчүк. Анан анализдеп көрсөк, бир талай убакыттан кийин 14 миң далай бир акчаны төгүп коюп турбуз. Анан ошондон кийин анализ келди. Бул акчаны болсо боягы азыр куруучу компанияларга берсек кандай болот эле? Акырында ошол эле акчаны төлөйбүз, зато өзүбүздө үй болуп калат деп ошол заматтан баштап анан үйдү караштырып, ошо азыркы күндө могул отурган жерибиз ушул бюджеттин баягы акча башкаруучулуктан келген баягы береке да, Кудайдан берген береке. Бизнес тармагындагы адамдарга дагы мындай кеңеш кептериңизди берип, баягы консультациялар иштерин дагы жүргүзүп келеткенсиз. Финансы ушул башкаруучу тармагынын мындай пайда көрүүчүлүк туурасында айтып атпайсызбы? Ошол пайда көрүш үчүн жанагындай бир эрежелерди айтып атасыз да, кандайдыр бир жазуу ыкмаларды кылыш керек депчи. Мен бир мындай бир мисал уккан элем да, конверттерге ар бир нерсени бөлүп, анан ай сайын мисалы бул светке, бул коммуналдык чыгымдарга жана башка майда барат нерселерге деп бөлөт депчи. Ушундай ыкманы колдонуу аркылуу кылыш керекпи же жөн гана кагаз жүзүнө түшүрүп ушундай эсептеп туруш керекпи? Бул эң сонун ыкма, аны мен дагы колдоном. Менде дагы баягы кагаз түрүндө дагы бар. Эми айлыкты алып келгенден кийин, эми кирешени алып келгенден кийин ошол пландаштырасың. Буга питанияга мынча, жол киреге мынча деп пландаштырып, анын дароо эле акчаны бөлүп салып алыш керек. Бөлүп салынгандан кийин ал ошол эле конверттен аласың. Эгерде көбүрөөк болуп атса, тиягыңда жок болуп атса, конечно, албай. Уже минуска кетпейсиң да, башка жактан албайсың да. Ошол конверттеги эле акчаны колдонуш керек. Бюджет менен жашаш керек. Үй бүлөдө 4 адам дейли же 2 адам. Экөөнүн бирөөсү эле баягы жумуш менен камсыз болгон. Анан алган маянасы балким 6 миңден жогору деп коелу, мүмкүн 10 миңге чейин. Ошол каражатты кантип мисалы мен жеткире алам? Айдын аягына чейин бул каражат мага жетпейт. Тамак ашма, балдардын да бир нерсесине кетет деген бир маселе бар да. Ошондой мисалы аябай аз сумманы кантип биз экономдоп, мындай үнөмдүү пайдалансак болот да? Ушуга кандай кеңеш берет элеңиз? Азыркы мен айткан бюджет бул өтө эле мындай универсалдуу нерсе. Өтө акчасы көбүнө дагы, акчасы азына дагы. Мен көп эле инсандарга консультация берем. 6,5 миң сомду кантип үнөмдөш керек деген темада дагы ушундай бюджет түзүп көргөнбүз. Ошол менен жашаса болот. Эми 6,5 миң сомду айыл жергесинде жашагандар көбүнчө алышат. Ошол жерде деле үнөмдөп, именно баягы бул нерсе эмне керек? Дисциплина керек, тактык керек. Ошону дагы бир ошол мыйзамдардын бирөөсү адам өзүнө өзү акча топтоп туруш керек. Мисалы суроо. Тамак магазинчинин акчасын бердиңиз, мына айлык алдыңыз, магазинчинин акчасын бердиңиз, жол керенин акчасын бердиңиз, электричество суунун бердиңиз. Ушунча иштедиңиз дагы, сизге өзүңүздүн акчаңыз кана? Өзүңүздүн акчаңыз ошол жерде кана? Баардыгын
бул магазинчинин акчасы, жол баягы айдоочулардын акчасы, светчилердин акчасы. Биздин акча калат качан биз өзүнчө баягы топтоп, баягы топтоочулук ушундай счет ачып, конверт ачып, ошого салган, ошол биздин акчабыз болуп саналат. Анан тактык менен дайыма ошол конвертке акча түшө берсе, ошол бир учурда бир кандайдыр бир сумма болот. Эгерде акча уже топтолуп бир сумма пайда болсо, бул бизге үйрөн катары болот экен. Биз ошону алып алып, мисалы, айыл жергесиндегилер эмне кылып алышат? Эчки сатып алышат. Эчки төлдөсө 2-3 коздан берет, ал көбөйөт. Уже биякта баягы конверттеги өзүбүзгө төлөгөн нерсе бизге капитал сыяктуу болот да. Аны башка жака салып, аны дагы көбөйтүп, ошол кичинекей 6.000-8.000 сомдук акчаны баягы үнөмдөгөн жол менен бир чоң көп малга айлансак болот, же ушундай бир көбөйтүп алсак болот да. Мындай ыкмалардын колдонуунун кандай дагы бир этаптары же кандай жолдору бар да? Мисалы, кээ бирөө айтышат, баягы сиз айткандай айыл жергесинде жашагандар, кичинекей эле аз айлыкты мен каягына тартып жеткирмек элем. Кыргыздарда билесиз да, көп учурда алыш катыш деген нерсе аябай көп айыл жергесинде. Анан ал кошумчаны кошпосом мен эмете албай калам, элден чыгып калам деген нерседен улам. Мындай ошондон көп кыйналышат да. Ошондой инсандарга, ошондой бир түйшөлгөн инсандарга сиз кандай кеңеш берет элеңиз да? Кантип туура сарамжалдуу пайдаланып өзүнүн бир жашоосуна бир мындай капитал топтой алат да? Чындыгында эгерде биз айтсак, ошондой адамдарга, андай адамдар айтышы мүмкүн да, менде такыр эле эчтеке болгон жок, менде ушундай такыр эле Кудай эчтеке берген жок деп бир да адам айта албайт. Бир да адам айта албайт. Эгер тактыкка үйрөнсө. Ооба. Ал адам айта алат качан ал санабаса. Жо, мен өмүрүмдө эчтеке болгон жок деп. Ал санабаган адамдар ушинтип айтышат. Эгерде санаган адамдар, негизи айыл жергесинде деле мен жашап көргөм. Биздин айылда бир бала бар болчу, эми үй бүлөсү да кедей, ушундай турчу, бирок бир учуру кызылчасы өтө көп болуп кетип, аябай көп түшүмгө ээ болуп, бирок ошол эле акчаны туура эмес колдонуп, акырында бир өзүнүн болгон үйүнөн да кур калышты. Бирок бул эмне үчүн? Баягы тактыкка көнбөгөндүктөн. Биз Кудайды айта албайбыз, бизге жетишсиз акча бересиң депчи. Биз сорону Кудай бизге берет. Ошону эле биз үнөмдөп, сарамжалдуу баягы өзүбүзгө өзүбүз төлөп, ошону калтырып коюшубуз керекпиз да. Буудайдын дааны чоңойгондо ким болот? Буудай болот. Буудай болот. Пайда чоңойгондо ким болот? Пайда болот. Карыз чоңойгондо ким болот? Көйгөй жаралат. Чоң карыз болот, Ушундай сыяктуу эле баягы пайдадан бир аз үнөмдөп, ошол анан тууп берет да. Тууп, көбүрөөк тууп. Ушундай жолу бар. Жакшы. Ошо финансыда да бир баалуулук деген нерсе бар да. Ошо баалуулук бул сөзсүз түрдө биз муну да баалашыбыз керек. Анан ушул жөнүндө да кеңеш берсеңиз да, мындай финансылык баалуулук деген эмне өзү? Бул баалуулук деген биз мисалы чынында азыркы күндө көп мындай баалуу нерсе эместерге көңүл бурабыз да. Мисалы акча каражатты туура эмес колдонгон үчүн бирөөнүн жашнакай көйнөгүн көрүп, биз дагы ошондой көйнөк алгыбыз келет. Бирөөнүн баягы машинесин көрүп, биз дагы ошондой машина алгыбыз келет. Бирок ошону кантип бизге керек үчүн анан балдарыбызды калтырып алып, Россияга кетип, тияка кетип, бизге эң маанилүү, баалуу болгон биздин балдарыбызды таштап алып, башка көйнөк машина үчүн алыскы Россияларга кетип атабыз. Бул
мен айтып кетерим, баалуу нерсени биз баалашыбыз керекпиз. Баасы бир аз төмөнүрөөк нерсени төмөн экинчи иретинде гана кабыл алышыбыз керекпиз. Мен дагы айтып кетет элем, баягы Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме чыгармасында бар го, жаш бала атасын эле элестете берет. Чындыгында бала деген андай эмес. Аны көп элестетпейт, атам жок, атам качан келет деп элестетпейт. Бала деген 2-3 мүнөт ойлонот. Атам мени таштап кетти, мен жакшы эмес экенмин, мен жаман экенмин деп 2 мүнөт 3 мүнөт ойлонгондон кийин эле анда болсо баягы өзүнө өзү баягы туура эмес чувство пайда болот да. Мен керексизмин, мен жаманмын деген чувство вины пайда болот. Ал ошо чувство вины деген адамга анан ошо баланын ичинде болгон талантын өнүккөнгө, өрчүгөнгө жолду жаап коет. Тоскоолдук пайда болот. Тоскоолдук болот. Анан биздин ошол бала өтө маанилүү да. Ошонун ичинде талант өтө маанилүү. Ошо биздин баалуу нерсебизди биз баалуу катары көрүшүбүз керекпиз. Мисалы көп ата эне балдарын таштап кетет, ал баланын ичиндеги канча талант, чыгармачылык, музыкант, ар кандай өнөрлөр жатат. Бала эгерде ойлоп калса, менин атам таштап кетти, мен жаман үчүнмүн дегенден кийин биз өтө баалуу нерседен кур калып атпайбызбы? Финансылык баалуулук десе эле биз түшүнбөсүбүз керек экен. Ошол финанс, акча каражаттар эле биринчи планкада, биринчи орунда туруп, адамдык ресурс, адамдык баалуулукту биз экинчи планкага же үчүнчү планкага калтырып койгон учурлар көп эле кездешет да. Ушундай нерседе калбашыбыз керек деген ойду айтып атасыз. Тескерисинче биз акчанын артынан кууп эле акча деп калбай, адамдын жан дүйнөсү, баланын, ошол эле балдардын жан дүйнөсү, аялдын күйөөсүнүн ортосунда болгон мамиле дагы бул жерде камтылат да. Ушул нерсе биринчи орунда туруш керек деген бир ойду айткыңыз келди окшойт. Ушундай деп түшүнсөк болобу? Эң туура. Ошол биз акчадан көрө адам маанилүү да. Ошол адамдын ичинде жатат баягы. Ошол адам акча табат. Ошол азыркы жаш балдар канчалык жаш балдар деле тетиги программирование менен канча көп акча таап коюшу мүмкүн. Ошол жаш балдар деле жакшы сүрөт тартып канча акча таап коюшу мүмкүн. Ошону биз көрбөй, ошол андан чоң нерсени алып келе турганды көрбөй, биз аз акчага алданып алып, балдарыбызды таштап алып кетип атабыз. Жакшы эжеке, ушул жерден менде бир ой жаралды. Чындап эле биз ата энелер бардыгыбыз бул турмушта, бул жашоодо бала өтө үй бүлөдө баалуу экени, финансыдан сырткары. Анан ошол эле учурда биз балдарыбызга бүгүнкү учурда ошол билим, тарбия берүү жаатында акча берип койсок эле алар бактылуу болуп кетет дегендик эмес. Тескерисинче алардын ички жан дүйнөсүндө эмне болуп атат? Анан ошол үчүн алардын талант ойгонуш үчүн биз мындай ар бирибиз, ар бир ата эне, ар бир эне дагы, ата дагы мындай балдарга инвестор болуп бериш керек деген бир ойду айтып атат окшойсуз да, Ошон үчүн биз жөнөкөй эле нерсени кыла албайбыз да. Ушу балдарыбызга бир жөн эле бир балким сүрөт тартып атса, сиз айткандай бир калем сабына жардам берип, балким карандашын уштап бериппи, ушундай бир ыкмаларды кыла албайбызбы? Элементарный, балким бул жерде акчанын деле кереги жок. Неге ушундайды кыла албайбыз? Билимсиздиктин жетиштиги эмне себептен ушундай? Эми бул нерсе эмне үчүн? Ошол баланы баалуу катары, баалуулук бизге өтө баалуу экенин биз анча ойлонуп терең түшүнө албаган үчүн эле болот, бүттү. Менде жашоомдо ошондой болгон. Мен кичинекей 2 жаштагы кызым келди. Каарды тартып, мындай муштумдай каар. Ой кызым, бул эмнеси десем, каар дейт. Ай кызым, сен мындан да жакшы тарта аласың деп колун кармап, баягы калемди карматып, колу менен анан кызды тарттырып койдум. Сен ушундай тарта аласың деп. Анан 2 жаштагы бала: мен тарттымбы? Сен тарттың ушуну. Кана сен сонун тарта аласың десе, мен тарттым деп балага ишеним келди да. Азыр ушул кыз художник болуп, мындай укмуш сонун сүрөттөрдү тартат. Сиздин үйүңүздө турган бул картинадагы кызыңыз тарткан окшойт, Кызымдыкы. Эң сонун.
Жакшы экен. Мына урматтуу ата энелер, чындап эле биз балдарыбызга ошо үй бүлөлүк финансы каражаттарды туура пайдаланып, ошол эле учурда биринчи орунда эле баягы акчанын артынан түшүп, акчаны кууп калбай, балдарыбызга дагы демек ушундай инвестор болуп берсек болот экен. Үй бүлөлүк бюджетти туура пайдаланууда ошо практикалык жактарын айтып берсеңиз да, кантип практика кылыш керек? Жакшы суроо. Баягы тактап кетели. Бюджет деген эмне? Канча киреше келатат, канча чыгаша келет, ошону бир айдын ичинде дайым жазып бир айлык топтоп коюш керек да. Анан аны топтоп алып, анан карап анализдеш керек. Муну кантип жакшыртсак болот? Канча баягы биздин баягы өзүбүзгө төлөгөн капчыкка канчалык көбүрөөк салабыз деген эле анализ кылып. Кээ биркиде мен мынтемин. Мисалы кызымды окууга же көбүрөөк акча керек болуп калгандан кийин жазып алып ошол анан жетпей атат, анан ойлономун. Каяктан издесем дегенде, каяктан тапсам деп анан ошондо мээ ачык болот экен да. Ачык болуп, любой информацияга ачык болот экенсиң. Анан ошо кызым окууга өтүп атканда акчаны каяктан табамын дегенде оюма келди. Баягы витаминдерди алып сатып, азыр ушундай эмелер бар. Мисалы маркетплейстен витамин алып, анын үстүнө бир аз акча кошуп саткандар, спирулина, БАДы деген нерселер болуп атпайбы? Ал эми кошумча жумуш, өзүмдүн жумушума, негизги жумушума көп жолтоо болбойт. Жеңил эле кыла турган жумуш да. Мисалы колдонбогон микроволновка, бирдекелерди сатып дагы ушундай жолдордон колдонсо болот. Баягы именно бизге баягы максатты ишке аша турган керек болсо, просто отуруп ойлонуш керек. Канча акча керек, кантип табам, канча бере алам, каяктан таба алам деп. Эгерде бизде ошондой ой пайда болсо, биздин мээбиз ачык, мээбиз издейт, ошол нерсе обязательно келет экен да. Өзүмдүн практикамдан болгон нерсе. Абдан жакшы эжеке. Демек ар бир адам изденүүнүн жолуна түшүш керек, жана издениш керек. Ошо акылга алчаап, изденип, ойлонгондо анан жакшы бир натыйжа берет деген ойду айттыңыз окшойт. Ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү программабыздын чыгарылышында сиздер финансы тармагында көп жылдардан бери эмгек кылып, жана учурда дагы финансылык жактан консультация өтүп, көптөгөн бизнес жаатында дагы өзүнүн кеңеш кептерин берип келе жаткан Абирова Айсия эжеке менен болгон маекке ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү программада биз сөз кылган тема бул жашоодогу баалуулук жана эң негизгиси ошол финансылык нерселерди биз кантип сарамжалдуу пайдаланабыз, анын жана чыгуу жолдору кандай, ушул туурасында ой бөлүшүп берди. Эжеке, сизге ыраазычылык билгизебиз. Ушундай үйүңүзгө чакырып, татынакай маек куруп бергениңиз үчүн мындан аркы сиздин иштериңизге дагы албан ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат, силерге дагы ийгилик. Көп адамдарга ушундай жакшы кеңештерди, кеп кеңештерди берген программаларды дайым түзүп турасыңар. Рахмат сизге. Урматтуу көрөрмандар, эмки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.